Урматтуу Алмаз Ахунжанович, мен бир абдан кызыктуу маселе менен кайрылат элем да, эми кызыктуу эмес, бул оорураак болуп калыш керек бир четинен. Бирок деген өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган маселе да. Сыдыгалиева, Кустанайская, Дэн Сяопина, Брестка көчөлөрүнүн кесилишинде бул мурдакы акын болуш керек, ошол ишкананын маңдайында кладбище бар да. Ошол кладбище деген эл оозунда деген Чеченская деп айтылат экен, бирок Ключевская деп расмий жазылган кладбище да. Бул убагында деген эми ингуш улуттарынан, чечен улуттарынын массалык мындай түрдө көмүлгөн неме болуп калат, кладбище болуп калат экен. Ошондо деген азыркы жашаган жарандарыбыз кайрылып суранып атышат да. Ушуну массовый эксгумация кылып чыгарылып кетиптир да, Ингушетия, Чечняга убагында да. Эми бул илгерки замандан бери калган кладбище да. Азыр эми түнчүндө же балдарыбыз бара албай, баса албайт дейт да. Эл говорит, ушунчалык говорит, ушу территориясын деген стихийный свалка кылып салышты дейт. Анан четинен захват болуп кетип атат дейт. Ушуну Минкульттун балансында экен да, Маданият министрлигине. Ошого кайрылып туруп, ушуну же мэрияга өткөрүп, же бир чечип, ушуну бизге парк жасап бергилечи деп аябай суранып атышат да. Күмбөздөр эле калбаптыр да. Анан чечен, анан ингуш диаспоралары менен сүйлөшкөндө ошол жакта жашаган жергиликтүү эл да айтып атыптыр да. Бизге ушундай бир эми памятник деп коебуз, ошондой бир эскерүү бир тургузуп беришсе, элдин эсинде да болсун деп. Бирок паркка биз макулбуз деп атышыптыр да. Түнчүндө балдарыбыз баса албайт, мектепке барса биз коркобуз, тосуп алабыз, мектептен келгенчек тосуп алабыз дейт. Анан ар кайсы жашой турган жери жок, ошол адамдар да ошол жакта жүрүшөт дейт, арак ичишет дейт. Ушунчалык каралбай калды дейт да. Бирок бул жерге да биз улам көтөргөндөн кийин кайра бул жерде бирдеме салып жибербесүн, именно парк кылып берилечи. Биздин 1 майда негизи ошол территорияларда парк деле жок, билесиздер да. Ошол Бишкектин бери жагында ошол жака бир кеңейтип туруп, парк кылып, эскерүү турган бир нерселер салып туруп, анан ушуну өкмөткө суранып бериңиздерчи деп элдер кайрылышы да. Анан ал жерге да өкмөт мүчөлөрү менен мүмкүн комиссия түзсөк, мени да кошуп койсоңуздар, мен да барат элем да. Ушундай чоң кайрылуу болуп атат. Андан тышкары элдер кол топтоп, мен муну өкмөткө жөнөтөм. Андан тышкары Сокулук районундагы стадион боюнча азыр эми биздин футбол федерациясын Камчек Кыдыршаевич башкарыптыр да. Мен угуп атам, ушул стадиондор, футбол ойной турган жерлерди кайра мындай өз калыбына келтиребиз дейт. Ошол стадионго убагында өткөн чакырылыштан бери мына 5 миллион 2019 жылы, өткөн жылы 10 миллион бөлдүртүп, өкмөткө рахмат. Бирок жалпы аянтын ошол кайра калыбына келтирүү үчүн 50 миллиондой керек да. Ушуну Камчек Кыдыршаевичтен суранат элем да, көңүлгө алып туруп жасап бергилечи. Бул жалпы Сокулук боюнча эң чоң стадион да.